Түз эфирде Алла Толаев программасын улантабыз. Студияда Мантур Төрөбаев. Саламатсызбы? Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен нефтетрейдерлер кызматташу боюнча келишим түзүштү. Макулдашуу алкагында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы анын аткарылышын такай көзөмөлдөй турганы белгиленет. Эске салсак, нефтетрейдерлер ассоциациясы буга чейин Россиялык өндүрүштөн чыккан бензиндин баасы кымбаттарын билдирген. Анткени менен республиканын май коюучу жайларында бензиндин литри учурда 64 сомдун тегерегинде болууда. Ардактуу көрүүчү, бул сатыбызда мунай затына бензин жана дизелдик отундун баалары тууралуу кеп кылабыз. Суроолорго жооп алуу үчүн берүүбүзгө монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Жээналы Орозбаевди чакырганбыз. Жээналы Байсалович, саламатсызбы? Отмандуу күнүңүз менен мынакей нефтетрейдерлер ассоциациясы менен келишим түздүңүздөр. Ал келишимдерде эмнелер камтылды? Ушуларга токтолсок. Рахмат. Бул бүгүнкү күндөн баштап келишим күчүнө кирип атат. Бул келишимдин маңызы эмнеде? Маңызы биз бардык эң ири Кыргызстан боюнча баягы күйүүчү жана майлоочу майларды саткан компаниялар менен келишим түздүк да. Келишимдин эң негизги маңызы мына ушул бааны кескин жогорулатпоо жана биз тараптан алар жөнүндө дайыма маалыматты алып туруу маселеси. Ошол эле мезгилде алардын корун, ушул күйүүчү жана майлоочу майлардын корун Кыргызстанда камсыз кылуу, ошол боюнча дайыма маалыматтарды менен камсыз кылуу. Себеби дегенде азыркы мезгилде баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Кыргызстан биз эгер бир жылда 1.400.000 тонна күйүүчү жана майлоочу майды эгер керектесек, анын ичинен 1.200.000 Россия Федерациясынан алабыз. Ошол эле мезгилде ар кайсы ал жакта нефтини кайра иштетүүчү компаниялардан алынат. Ошол эле мезгилде алардын ар кимисинин ар кандай алардын өздөрүнүн шарттары бар. Жана алдын ала төлөгөнүнө карабастан, ошол майларды өз убагында алып келүү дагы өтө чоң көйгөйдү жаратып атат. Себеби дегенде биз Россиядан Казакстан аркылуу өтөбүз. Кээ ошол эле компаниялар Казакстан темир жолу аркылуу, Россия темир жолу, анан Кыргызстандын темир жолу аркылуу дайыма келишимдер болуп туруш керек. Андан тышкары ошол компаниялардын өздөрүнүн келишимдери. Мына ошонун баары кайсы бир деңгээлде көйгөйлөрдү жаратып аткандыгын биз баарыбызга маалым. Мына ошондуктан биз дагы мына ушул келишимди түзүп койгонубуздун негизи ошол көйгөйлөрдүн бардыгын алдын алуу максатында. Жана Кыргызстандагы керектөөчүлөрдүн баарын күйүүчү жана майлоочу май менен камсыз кылуу. Жана жөнүн гана камсыз кылуу эмес, мындай ыңгайлуу баада камсыз кылуу маселесин көтөрүү үчүн мына ушул келишимге кол коюлуп атат. Бул мындайча айтканда эки тараптуу келишим. Бул мамлекет тараптан биз монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, ал эми тиги нефтетрейдерлер ассоциациясы тарабынан бул ар бир компаниялар өздөрү. Бул жерде биз жалаң гана ири гана компанияларды алдык. Атап айта турган болсок, ошол эле Газпром нефти Азияда, ошол эле Шнос деп коет, же болбосо бизде көнүп калганбыз Бишкек Петролиум деп коебуз. Анан тиги Партнер нефть, азыр көрүп атасыңар да, эң чоңдордун бири. Анан Ред Петролиум деп мына кызыл турат, жашыл турат. Анан эле биз андан тышкары Оштон эки компанияны коштук. То есть түштүк тарапта эң көп өздөрүнүн жана май куюучу жайлары бар эки компанияны коштук. Бул Россия жана сервис деп коет. Мына ошол эки компанияны коштук. Мына ошону менен бизде бардыгы болуп азыр 7 компания болуп атат. Булар ири компаниялар. Биз анан жана майда компаниялардын бардыгы менен түзгөн жокпуз. Анан эмне үчүн түздүк? Себеби дегенде буга чейин мына акыркы 3 жылдан бери биздин кызмат тарабынан жана Айыл чарба министрлиги тарабынан ошол эле мезгилде мынакей ун чыгаруучу кайра иштетүүчү ассоциациялары менен биз эң биринчи ошолор менен келишим түзгөнбүз. 3 тараптуу. Бул өзүнүн үзүрүн жемишин берди да. Мына бүгүнкү күндө
бул унга болгон баанын туруктуулугу жана ошонун корунун жетиштүүлүгү. Мына ошолор үзгүлтүксүз ошол келишимди аткарып келе жатышат. Андан тышкары биз ошону эле окшош кылып туруп, биз мына бул эң ири соода түйүндөрү менен, мына биз Фрунзе, Азия, Глобус деп жүрбөйбүзбү? Ошол түйүндөрү жана Кайынды кант жана Кошой компаниясы менен шекер боюнча келишим түзүлгөн. Ал дагы өзүнүн жемишин берди. Бүгүнкү күндө улам барган сайын шекерди көрүп атасыздар, арзандап атат. Себеби дегенде 100дөн ашып кеткен болчу. Мына ошонун негизинде бизге ушундай келишим түзүү кайсы бир деңгээлде өзүнүн жемишин берет экендигин билип, анан азыр эми алдын алып, мына ушулар менен келишим түзүп атабыз. Бул бүгүнкү күндөн баштап күчүнө кирет. Женал Байсалович, мынакей төмөндө айтып калдыңыз, келишим түзүлдү деп. Мынакей учурда бензиндин 1 литр 64 сомдун тегерегинде болуп атат. Эми ушул баа сакталып калабы? Жана ошондой эле сиздер маалымат алдыңыздар да нефтетрейдерлер ассоциациясынан. Мүмкүн алар ушул Россия жергесинде деп калдык. Ар кандай компаниялар ар кандай баа менен келиши мүмкүн, бирок жалпы баа туруктуу бойдон калабы? Же дагы мезгил менен мындай өзгөрүшү мүмкүнбү? Бул жерде эске ала турган өтө чоң маселе мындай. Ушул 1 жылдын ичинде, жылдын башынан бери ала турган болсок, жылдын башына караганда азыр 100 сомго кымбатыраак. Бирок ошол эле мезгилде жылдын ортосунда 10 сомго чейин төмөндөөгө дуушар болду. Биз аны да эске алышыбыз керек. Анан бул үчүн өтө чоң факторлор бар. Нефте компаниялардын өзү да таасир эте албай турган нерсе бул дүйнөлүк баа. Себеби дегенде биржадагы, Санкт-Петербургдагы биржадагы баага карата болот да. Бүгүнкү күндө ал төмөндөөгө дуушар болууда. Ошонун өзү бүгүнкү күндө биздин компаниялар дагы төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтүп турат. Жана азыр буларда мындай болуп калды да. Бүгүн сатып алган ошол май бүгүн келип калбай атат да. Ал кээде ар кандай тоскоолдуктар менен 2 айдан кийин келип калып атат. Мүмкүн 1 айдан кийин келип калып атат. Азыр бүгүн акчасын төлөп койгон менен ташып жеткирүүнүн өзү дагы чоң көйгөйдү түзөт. Ошого жараша кайсы бир деңгээлде баанын өзгөрүш мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул жерде биз атайын бул жерге киргизип атабыз. Бул керектөөчүлөргө ыңгайлуу баада сатуу. Мындайча айтканда ашкере пайда табуу максатында сатпайт да булар. Бул баягы ортодогу чайкоочулардан арылуу максатында, Анан да ашкере бааны көтөрбөйт. Бул маселе азыркы биздеги тенденция эмнеге кетип атат? Азыр мына 92 маркасы боюнча тиги төмөндөөгө дуушар болууда. Бул Санкт-Петербургдагы биржанын баасы боюнча. Ошого жараша бүгүнкү күндө бизде дагы төмөндөө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал ошол компаниялардын кайсыл убактагы майды алып келип жаткандыгына байланыштуу дагы болот. Муну эске алыш керек. Бирок ошол эле мезгилде жанагы дизелдик отун майына болгон баанын кайсы бир деңгээлде жогорулап кетүүсүн дагы биз азыр күтүүдөбүз. Себеби дегенде Россияда өзүндө бул өтө дефицитке ээ болуп атат жана ошол жактагы жогорулоого дуушар болду. Бирок ошол эле мезгилде азыркы жакынкы учурларда жаңы жылга чейин мисалы үчүн булар баардыгы сөз беришкен, мурун эле сөз беришкен, ушул бааны туруктуу кармайбыз деп жана сөздөрүнө туруп келе жатышат. Андан кийинкиси төмөндөө мүмкүнчүлүгү да бар 92 майынын. Ал ошол эле мезгилде дизелдик отун майынын кайсы бир деңгээлде кымбаттоо мүмкүнчүлүгү да бар. Бирок мунун баары жанагы факторлорго жараша болот. Бирок өтө мындай дароо бир топ акчага көтөрүлүп кетүү мүмкүнчүлүгү жок да. Женал Байсалович, төмөндө айтып калдыңыз. Негизи эле республиканын аймактарындагы бааларга токтолсок, сиздер тараптан мониторинг жүргүзүлүп жатса керек. Сөзсүз бүгүн бизде жума сайын жүргүзүлүп турат. Бардык продукцияларга эмес. Бул жерден бизден азыр 12 продукциянын түрүнө жума сайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Андан тышкары бизде негизинен 64 түрүнө жүргүзүп турабыз. Бирок алар күн сайын жана жума сайын эмес, ай сайын жүргүзүлө тургандар бар. Ошонун негизинде биз көрүп атабыз, азыр баалар туруктуу. Негизинен туруктуу.
эми кээ бир продукциялар түшүүгө дуушар болуп атат, арзандоого. Мисалы үчүн шекерди айтсак болот да, өсүмдүк майын айтсак болот, арзандоого дуушар болгон. Ошол эле мезгилде кээ бир айыл чарба продукциялары өсүүгө дуушар болуп атат. Ошол эле жумуртка азыр кымбаттап атат, ошол эле картошка, пияз дегендер. Эми булар сезондук өзгөрүүгө ээ продукциялар да. Бирок стратегиялык мааниге ээ болгон продукциялардын бири болгон мына ошол эле ун азыр бир жылдын ичинде 10 сомго чейин төмөндөөгө дуушар болду 1 килограмм. Баягы Казакстандын унун айтсак, аныкы туура көтөрүлүүгө дуушар болгон, бирок ошол эле мезгилде 1 га унга болгон эң биринчи көтөрүлүп кеткенден сентябрдагыдан азыр 500-600 сомго чейин арзандоого дуушар болду. Бул Кыргызстандын ичиндеги туура иш жүргүзүүнүн натыйжасында. Бизден азыр биринчи сорттор, жогорку сорт жөнүндө биз сөз кылган жокпуз. Биринчи сорттор ошол эле баягы 1500 сомдон дегенин кармап келе жатышат. Биздин келишимге ылайык жанагы ун чыгаруучу ассоциациялар. Ошондуктан азыр баалар негизинен туруктуу десек болот. Бирок биз азыр эки продукцияга мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген. Бул биздин министрлер кабинетинин 455-8 сентябрда чыккан токтомуна ылайык ошол жерде 16 продукцияга мамлекет жөнгө салуу киргизүү мүмкүнчүлүгү бар деген продукциялар. Ошонун ичинен экөө бул нанга, анан көмүргө азыр мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген. Биз алар боюнча иш алып барып атабыз. Туура кээбирлер айтышы мүмкүн, көмүр өтө кымбат болуп атат деп, бирок колдон келишинче кармоого мүмкүнчүлүк болду. Бүгүн Бишкекте 4700дөн сатылып жаткан көмүрдү бир да сом кымбаттатылган жок. 4700дөн анын адрестеринде дайыма айтып келе жатабыз. Ошол эле мезгилде 5500дөн жана жеке менчик ээлери сатчу кара кече көмүрүн. Алар азыр түшүрүүгө муктаж болуп калды, мажбур болуп калды. Азыр алар түшүрөбүз деп атат бааларын. Андан тышкары кээ бир жерлерде туура 10 миңден сатылган учур бар. Себеби дегенде мына сүлүктүү көмүрү өтө кымбат. Азыр Таласта дагы акыркы убакта көмүрдүн арзандоосу болуп баратат. Себеби дегенде көмүрдүн тетигеси жетиштүү болуп атат, кору жетиштүү, камсыз болуу мүмкүнчүлүгү жакшы. Импорттук көмүр туура кымбат. Ал негизинен Бишкекте 6200 сомго чейин сатылат. 6000 сомдон 6200ге чейин. Ошол эле мезгилде алыстыгына жараша, ташып жеткирүүгө жараша 9000 сомго чейин чыгып кеткен учурлары бар. Бирок алардын бардыгын азыр тыкыр көзөмөлгө алып жатабыз. Жана абдан көп штрафтык тетиги айып салган учурлар бар. Бизде негизинен азыр 48 айып салдык. Мына ушундай тиги бааларды кармабагандардын баарына. Бирок айтып кое турган нерсе, тиги биз баарына жетишүү мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан баардык президенттин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлү, райондогу ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, баардык жергиликтүү бийлик абдан жакшы жардам берип жатышат. Ошондуктан колдон келишинче ишти алып барып атабыз. Бирок дагы эле болсо баарын жетиштик, кыйраттык дегенден алысмын. Туура биз кээ бир жерлерге, алыс жерлерге жетүү мүмкүнчүлүгүбүз аба ырайына байланыштуу дагы өтө узак болот. Жөн эле мисалга алып көрсөк, Жалал Абадта турганыбыз бир жагы биягы Чаткалга, тиягы Тогуз-Торого барып келүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүңүздөр. Өзү болгону 4 кызматкерибиз болчу. Алардын бүткүл мисалы үчүн областка каттоо мүмкүнчүлүгү күн сайын ар бир адамды ошол эле учурда убакытта чектелүү. Өтө оор. Ошондуктан жергиликтүү бийликтер абдан азыр жардам берип атышат. Жана кайрылып кете турган нерсе, эгерде сиздерде кымбат нандарды сатып аткан болсо, мисалы үчүн жана тандырда жабылган нан көпчүлүк учурда 100 сомдон 1 килограммы. Бул деген сөз 300 граммдык нан болсо 30дан ашпаш керек. 270 грамм болотуңуз 27ден ашпаш керек. Ал эми бөлкө нандыкы 62 сомдон, 62 сом 50 тиындан. Бул деген сөз 25 сомдон ашпаш керек, эгер 350 грамм тегерегинде боло турган болсо. Эгер ошондон ашкере колдонуп сатып аткандар болсо, бизге дареги менен, анан телефону менен эгер биздин сайтыбыз бар, монополия деп эле жаза турган болсо чыгат. Ошо кайрыла турган болсо, дароо чара көрөбүз. Мындан тышкары WhatsApp номерлериңиздер барбы?
ошол жерде бардык номерлерибиз бар, кайрыла турган номерлерибиз. Демек, жарандар кайсыл аймакта болбосун, дароо сүрөткө тартып, баалар мындай экен деп дарегин жазып туруп, аты жөнүн жазып койсо, сиздер дароо чара көрөсүздөр. Кайрылуу болот жана чараларды көрөбүз. Андай учурлар бар, жана чараларды көрүп, айып пул салып, андан кийин ошол баасын арзандаткан учурларыбыз бар. Жeenалы Байсалович, мынакей жыл соңуна келип, отчеттор, корутундулар четинен чыга баштады. Негизи бул жылкыга пландалган рейдтер жана башка иштер тууралуу кеп сала кетсеңиз. Эми жыл ичинде бизде атайын жылдын башында иш пландары кабыл алынат. Мына ошол иш пландардын бардыгына Кудай буйруса, мына ушул жылдын ичинде аткарууга жетиштик. Ошол эле мезгилде биздин мамлекетибиздин бюджетине бүгүнкү күндө 130 миллионго жакын сумманы чегердик, дагы күтүлүүдө. Андан тышкары мына ошол көмүргө жана нанга болгон жөнгө салууну тыкыр алып баратабыз. Жана бааны кайсы бир деңгээлде 23-жылдын ичинде өзүнүн тиги ордунда алып калууга мүмкүнчүлүк болду. Мунун баары мен ойлойм биздин кызматкерлердин, ошол эле мезгилде жергиликтүү бийликтин кызматкерлеринин бардыгынын эмгеги. Жана азыр бүгүнкү күндө жыл жыйынтыктап атып, мындай өзүбүзгө айтсак болот, эми Кудайга шүгүр, колдон келген нерселердин көбү жасалды. Жана бааны кайсы бир деңгээлде туруктуу алып, эч бир продукцияныкын өтө жогорулап же өтө төмөндөп кетүүсүнө жол берилген жок. Негизинен бул рынок экономикасында баа негизинен көзөмөлдөнбөш керек. Ал жанагы сатып алуучу сатуучуга карата дайыма өзгөрүү туруш керек. Бирок мамлекет кийлигишпесе болбой калган учурлар болуп атат, көрүп атасыңар. Ошон үчүн мынакей мамлекет тараптан биз кийлигишип атабыз жана алар өзүнүн жемишин берип атат. Жeenалы Байсалович, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, мунайзат, көмүр жана ун, нан тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын ордун басары Жeenалы Орозбаев менен маектештик. Саламатта калыңыздар.